Бүгінгі жиналысымызды көшеден өткөрсек деген ой бар ма енді? Анткени ошол жерден көрүп, тапшырманы жакшы түшүнөбүз да. Бүгүн жиналысты көчөдөн өткөрөйлүк дедик, анткени биздин алдыбызга койгон маселе ушул жерден даана ачык көрүнөт. Биздин элчилик 9 жолдун томунда дегендей абдан туристтер үчүн кызыктуу болгон жерде жайланышкан. Мына биздин элчиликтин оң жагында Шарлоттенбург деген замок сарай турат. Бул Германиянын тажы макалы экен. Фридрих Күч деген София Шарлотта деген аял үчүн куруп, ал көз өтүп кеткенден кийин абдан кайгырып, анын эстелигин түбөлүккө калтыруу үчүн муну кеңейтип, парк куруп калтырган экен. Бул жерге жылына миллиондогон туристтер келет. Миллиондогон. Ошонун бир бөлүгү мына ушул биздин элчиликтин жанынан өтөт. Мен экинчи этаждан карап көп көрөм, көбү ушул желекти карап, желекти сүрөткө тартат, өзүлөр да сүрөткө түшүшөт. Туристтер эмес, местный немистер, жаштары дагы кечинде өтүп кетип атып дагы ушул жерден чөт. Анткени биздин желегибиз кооз жана уникалдуу. Жакында элчиликтин имаратын баарыңардын жардамыңар менен, президенттин иш башкармачылыгынын жардамы менен сыртын ремонттоп бүттүк. Бирок оң жагыбызда мусорный бактар коюлган. Анан ушундай миллиондогон турист өткөн жерде, ушундай тарыхый эстеликтер турган жерде биз анан мусор бакты коюп койгонубуз туура эмес. Анан сиздер менен телефон аркылуу биздин башка аттуу баштуу адамдарыбыз менен кеңешип, эмне кылсак ушул мусор бак турган жерде деп кеңешип, мына бир чечимге келдик. Бул жерде биздин желегибизден кем калбаган уникалдуу нерсе туруш керек. Желекке кызыгып карап, фотографияга түшкөндө бул жерден фотографияга түшүп, анан ушул жерде жазылган заманбап технологиялар менен жазылган Кыргызстан жөнүндө, анын маданияты жөнүндө, эли жөнүндө, анын кайталангыс тарыхы, маданияты жөнүндө маалыматты элдер алгандай болуш керек. Анан ары ойлондук, бери ойлондук, кеңештик дегендей, эмнени койсок деп. Анан ушул жерге жаш манасчынын эстелигин койсок деп чечтик. Эмне үчүн манасчы? Манас бул уникалдуу чыгарма. Башка элде жок. 1,5 миллион саптан турат. Бул биздин энциклопедия, бул биздин философия. Керек болсо бул биздин улуттук идеология. Ал жерде биздин коомдук түзүлүш, коомдук процесстер, тарых жөнүндө, жаратылышты түшүнүшүбүз жөнүндө бардык маалыматтар камтылган. Биздин үрп адатыбыз, каада салтыбыз бар ошол жерде жазылган. Мындайды улуттук код деп коет. Бизге гана белгилүү болгон символдор менен ал жерде ата бабадан калган информация штрихтелип жазылган. Мен жана Манасты уникалдуу дедим. Манасты элдин баары түшүнө бербейт. Биз түшүнгөндөй эч башка эл түшүнбөйт. Биз кыргыздар да аны толук түшүнбөйбүз. Манасты биз сезебиз, туябыз. Анткени ал жерде жана штрих-код, QR-код менен маалыматтар кандай шифрланып жазылса, ал жерде биздин тарыхыбыз, салтыбыз жана мен айткан сапаттардын, баалуулуктардын баары ал жерде штрихтелип жазылган. Аны толугу менен биз гана туяп сезе билебиз кыргыздар. Ошону менен ал уникалдуу, ошону менен бизге ал
маанилүү. Анан эми ушул эбегейсиз миссия элдин руханий байлыгын, жүгүн алып жүрүп, аны жазуу жүзүндө эмес, башка материалдык носительдерде эмес, аң сезим, акыл эси менен алып жүрүп, анан кийинки муунга өткөрүп берген бизде уникалдуу носитель деп коет. Алып жүрүүчүлөр бар да. Булар манасчылар. Элдин баары манасчы болбойт. Ал Кудайдан жараткандан жаш кезинен алар ошондой таланты менен жаралат. Алардын акыл эси, эс тутуму биздикинен башкача болот. Дүйнө таанымы, кабыл алуусу да башкача болот. Анан ошол чирктелген биздин сырыбызды ошолар алып жүрөт. Сыр дегеним, демек, бул биздин күчүбүз. Сыр дегеним бул биздин өзгөчөлүгүбүз. Сыр дегеним бул биздин потенциал дараметибиз. Анан ошол манасчыларды эстелигин Германиянын так борборуна койсок, кыргыз ким экенин ошону биз жөн эле эстеликти коюп койбойбуз. QR коддо информацияны коебуз. Жанына экранды коюп туруп, кнопканы басканда Манас эмне экен, манасчы ким экен, кыргыз кам, жаратылыш ким, мындай көрө алгандай кылып коебуз. Маалыматтын баарын ары бери өткөндө, кечинде, күндүзү алып тургандай кылабыз. Керек болсо акырын бир кнопканы басып койсо, манасчынын үнү угулуп, тигилже бул эпизодун айткандай кылып коебуз. Анан эмнеден курабыз материалы? Менин оюмча, улуттук өзгөчөлүк болгондон кийин муну кыргыз мастерлери жасаш керек. Бул Кыргызстанда жасалыш керек. Анан ал жактан алынып келинип ушул жерге отургузуш керек. Материал менин оюма койсо, жетим тоодун рудасын казып алып, аны эритип темир чыгарып, ошол кыргыздын темиринен курулуш керек. Мындай символикалык мааниси дагы болуш керек. Мен акырын карап көрдүм, кантип эритип рудадан темир чыгарса болот деп. 9-класстын химия программасында бар экен. Руданы алып келип талкалап жанчып, кум кылып, көмүрдүн майдасынан, кумунан аралаштырып, акиташтан аралатып эритсең эле темир өзү бөлүнүп чыгып калат. Ошондон куруп, мына ушул жерге коюшубуз керек. Бирок мен жана айткандай кеңештим дедим, кеңешип көрсөм, Кыргызстанда темирди эритип алышат экен, технологдор бар экен, технология да бар экен. Бирок ошону жанагындай эстелик курган уста жок экен. Куюучу, литейщик деп коет. Ошондой куюучу жок экен. Азыр уккан куюучулар колман келет дегендер болсо, чыккыла, ошол идеяны ишке ашырайлык. Эгер таптакыр Кыргызстандан уста чыкпаса, андай башка материалдан куюп алып келебиз. Мааниси андан азайып калбайт. Мен жана биринчи бөлүгүндө айттым, абдан чоң болот экен. Анан эми бул жерге куруш үчүн Германиянын эмелери чатак турбайбы? Закондору. Ушул жыгач мыйзам менен корголгон. Дарак. Эми ушуну кубат кесип салышыбыз керек ушул жерде. Кесип салсаң 1000-2000 штраф дейт. Андай акчабыз жок. 1000-2000 евро штраф салат. Анан сен ушуну бийликтерге жазып, ушуну кесип салган уруксат ал. Анан эми жөн эле өзүң каалаганды кыла бербейсиң, мына ушул жерге фонду жакшынакай кылып жасап, бул жерге эстеликти койсок, ошого уруксатты мындай сен алышың керек да. Анан эми муну куруш деген дагы бир акча, Айбек. Акчаны каяктан табабыз? Германиянын мен дворецтеринде, церковьтеринде болуп жүрүп, булардын бири мурунтан калган бир салты бар экен. Ошол дворецти курганга салым кошкон адамдардын, горожаниндердин, бюргер деп коебу, ошолардын тиги фамилиялары дубалда жазылып турат. 100 жыл мурун, 200 жыл, 300 мурун жазганы ошол жазылып турат. Биз дагы муну элдик ашар жол менен курушубуз керек. Смысл ошондой да. Мамлекеттин бюджетинен алып келген эмес, эл топтолуп, куруп, Кыргызстандан жасалып, Кыргызстандын темиринен курулуп, анан ушул жерге коюлуп, ошол манас айтып туруш керек.
үнү угулуп туруш керек могул жергечи. Керек болсо телефондон QR код аркылуу эле бир нерсени басканда эле мындай телефондон жүктөлүп кала турган кылып коюшубуз керек жерденчи. Үйүнөн баары көрө берет. Анан эми спонсор боло турган азаматтар бизде бар, демөөрчү болгон. Мен аларга да бүгүн кайрылат элем. Ушундай бир чоң иш-чарага мындай жардам бергиле. Анан жана немистердин салтындагыдай кылып 5-6 эң чоң жардам көргөзгөн спонсордун атын жазып ушул бир жерге мындай коебуз. Бронзадан болсо бронза, темирден болсо темирден жазып ушул жерге коюп коебуз. 50 жыл өтөт, 100 жыл өтөт. Ушул жерге биздин небере чөбөрөлөрүбүз келет. Ошондо эстеликти курган адамдар менин чоң атам жардам берген экен. Ал байлыктын артынан түшүп, жанымдын жыргалы деп кара курсагын ойлоп гана жүрбөстөн, эл жер деген патриот болгон экен. Салымын кошуп, эстеликти Кыргызстандан алып келип ушул жерге койгон экен деп небере чөбөрөлөрүбүз сыймыктангандай болуш керек. Ушундай адамдар бизде да бар экен депчи. Өзүм дегенде өгүздөй күчү бар деп эле өзүнө эле тарта бербестен ушундай чоң акцияларга катышкан экен, патриот болгон экен деп алардын бала чакасы эле эмес, жалпы эле кийинки кыргыз жаштар ушундай адамдар болгон экен да, биз да ушундай болушубуз керек деген мындай тарбиялык таасири болгондой бир чоң кадам жасашыбыз керек. Мен ойлойм, эгер жакшы баарыбыз аракет кылсак, августта болбосо дагы сентябрда ушул жерде эстеликтерди ачабыз. Жөн эле ачпайбыз, бул манасчы уникалдуу адамдар жөнүндө кетет. Уникалдуу. Ошол манасчылар, белгилүү манасчыларыбызды ушул жерге алып келип, кыргыз диаспорасы менен жолугуп, немис элинин өкүлдөрү менен жолугуп, манасты айтып жаңыртып, Шарлоттенбургдун алдында. Анан батабызды берип, жакшы тилектерибизди айтып, эстеликти Кудай кааласа ачабыз. Анан азиз, сен демөөрчүлөр менен иштейсиң, акчасын алып өзүң жооп бересиң. Улук, сен мусор бакты жогот, башка жака алып барып коем, уят. Ушундай жерде турсаң, сүрөткө чыкса, мусорный бакта жыттанып турса, баары жыттанат экен да, Германияда болсоң да. Анан бул туура эмес болуп калат. Болду, ишти баштайлы.